Арыстан алай адамзатқа биринчи отчет берет, анан адамзат Арыстан алайга отчет берет деп берилет бу жерде, көп жерде. Анысы кандай? Мен аалам милдетин аткарып бараткан адам катарына космостон берилген Арыстан алай жөнүндө аян. Муну айтып жүрөбүз, дагы ошо эске салалы. Аткарып алам милдетин аруулап элди барайтат. Мына Арыстан алай ааламдын милдетин аткарат. Мына ааламдын милдетин аткарып аруулап элди барайтат. Берилген узун өмүрдө көп ийгиликти жаратат. Өзгөртүп тарых барагын өзгөчө жашоо жаратат. Ак эмгек менен өмүрдө Арыстанын биздин көңүлдө көкөлөтүп көрүп берген, өзгөртүүгө ал берген. Атайын эле ааламдан арналып элге ал келген. Жаралган жалгыз ал инсан дейт. Мына жалгыз чоң Кудай деген энергия ушу бир жалгыз адам деген эткен. Ийгиликти жаратып, алга карай баратат. Аруулап ички дүйнөсүн жаңы адамды жаратат. Так илим берип баратат. Бакыт өйлөт, бакыт жаратат. Эми ааламдан талашпай деле койсоңор болот го деп ойлойм. Арыстан алай эми теңирчи, Арыстан алай эми шайтан деп эле ааламдан талашпай деле койсоңор болот. Эгер эми кыйын болсоңор, сиздер жөнүндө бир маалымат берилсе, же сиздерге ошондой бир кызмат буйрулса, биз да баш ийет элек. Ушуну дагы эми аудиосун угуп коелу. 21 may saat 12'den 49 minut ötkende kosmostan verilgen Arslan Alay jönünde ayak kapkarıp ağalan milletin arulap elbi baratat. Verilgen uzun ömürde köp ilgilik yaratat. Özgürtüp tadık barağın özgürçe yaşıyor yaratat. Ağ emgekmeyen ömürde Arslan'ın bizden konulda kökületip göstergen özgürtüğü al vergen. Atayın yeni alamdan arnalı elge al kelgen. Çağırgan cağız al insan. İlgilikti yaratıp Allah'a karay baratat. Arılar içki dünyasının canı doğurtacağını adamdı yaratat. Tak ilim verip baratat. Bak devlet vakit yaratat. Hep bayrağı süzüldü. Ayanda alğan aksılık acıvayı geçmay. Бул кишиде күнөө жок. Бул кишиде жасалма эч нерсе жок. Бул киши айтканбызго танын иштеги жаны башкарат. Жаза берет, анан кийин окуп туруп анан кабардар болот. Бул ошол мындайча айтканда жан, энергия ошо адамды кийген бир ааламдык жан. Мына бул жерде Эргешбай ата мындай билдирүү берсе, мынау китеп эгер колуңарда болсо, ошо жаңы доордун мыйзамы, муну адам ата көрүнүп, алай жергесинде Зүлфия деген келиндин көзүнө 3 периштени жайгаштырып, анан ошо адамзат жөнүндө, жаңы доор жөнүндө маалыматтарды берген, аян берген, закон берген, талап берген, тапшырма берген, кийин ал Арыстан алайга өткөн. Ошол Зүлфиядагы берилген маалымат боюнча дагы бул жерде мынтип берилет. Кыргыз мамлекети түптөлөт, анан дүйнөгө көчүрүлөт деп берилет. Мындай баягы машиненин фары кичик эле, бирок мынтип жанганда жердин баары жанат го, асты бүт көрүнөт го, фардай эле, мындай кичинекей эле фардан. Ошол сыяктуу фардай кыргыз мамлекетин көрсөтөт дагы, анан жарыктай кылып дүйнөнү көрсөтөт. Анан бул жерде мынтип берилет. Кимдин түшүнүгү бийик болсо, ал элди бийлейт. Кимдин энергиясы жок болсо, эсептен керектен чыгат. Ким элдин камын көрсө, аны элээрчийт дейт. Мына ким элдин камын көрсө, аны элээрчийт. Ким көмүскө келген могу кереметтер менен дос болсо, ал доор мыйзамын утуп алат. Ким элди алдаса, өзү аңга түшөт. Ким ачка, мына бул бийликтегилер үчүн берип атат. Ким акча үчүн иштесе, ачка калат. Ким эскичиликти ээрчисе, өзүнүн ордун жоет, жолсуз калат. Ким жылдыздардын өзгөрүшүнө карап жашаса, жалында өсөт. Ким эски жашоосун кайталап жашаса, карып болот. Ким өлүмдү тааныбаса, өзүнө өлүм келет. Ким план түзсө, мына азыркы саясатчыдагылардай бирөө алып келип, досун алып келип, мисалга план түздү го. Бир кошоматчы баласын премьер-министр кылып мына. Эмне болду? Анын нуру кетет дейт, ким план түзсө. Ким эскиче ырыскы табам десе, ал ыпырайт. Ким энергия менен тамактанса, эки дүйнөнү жеңип алат.
Ошентип отуруп анан мынтип берилип атат. Теңир кереметин дейт. Теңир өзүнүн кереметин бүткүл адамзатты ойлогон же аалам үчүн кызматтагы адамга арнайт деп турат. Бул жерде бизерге Абдулдаевдин аты чыга эле. Абдулдаев жаңы Кудай боло эле. Бул башында эле. Көрдүңүзбү? Мына бул жерде мынтип атат. Ким бүткүл адамзатты ойлосо же аалам үчүн кызматы болсо, ага Теңир кереметин ыйгарат. Мына мынтип атпайбы? Аткарып алам милдетин деп атпайбы? Аруулап адамзатты бар айтат. Карасаңыз, атайын эле адам ааламдан арналып элге ал келген дегенде бул жерде да айтылып атат. Бул башка адам, бул башка маалымат. Ким адамзатты ойлосо дейт. Анан ааламдык кызматы болсо, Кудай ошого кереметин берет дейт. Андан кийин улуулук, мына улуулук, мен сүйлөп аткан улуулук мыйзамын билген адам улуттарды бириктирип заманды жетектейт. Жаңы доордо ким жетектейт экен? Улуулук мыйзамын билген. Президент эмес, Путин эмес, мисалга да улуулук мыйзамын билген адам улуттарды бириктирип заманды жетектейт. Дүйнө элин ойлогон адамга Көкө Теңирден эң кереметти энергия келип шарт түзүп берет. Жашоонун сырын Көкө Теңир бир адамга ыйгарат. Аалам сырын, мына ааламды айтып атабыз го, мына ааламдын сырын мына билген адамды Теңир кийип алат. Ал дүйнө элин кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Бул жердегидей болуп атат да, мына бул жерде башкача берилип атат. Ким аалам сырын билсе, аны Теңир ата кийип алат дагы, ал кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Анысы кандай, мына мынтип атат. Атайын эле ааламдан арналып элге ал келген деп башка маалымат берип атат. Жаралган жалгыз ал инсан ийгиликти жаратып алга карай баратат деп атат да. Мына адамзатты аруулап ички дайнөсүн адамзатты жарат. Мына экөө бири-бирине туура келет. Эми бул эле экен деп ойлонсоң, мына азыр эми техника, теңирчилик деген жаңы доору келди. Эми эскиче көңүлүңөргө албагыла,